Бейиш нуру. Алманын артындағы ақиқат. Алма. Биз күнүгө жеп жүргөн жөнөкөй эле жемиш. Бирок ушул жөнөкөйдө көрүнгөн жемиштин артында канчалаган улуу акыйкаттар жатканын кээде билбей калып жатабыз. Бүгүн биз ушул алманы башка өңүттөн, сиздин оюңузга да келбеген тараптан карап көрөлү. Дайыр болсоңуз, кеттик. Алманын 80% суудан, 5-6% шекерден, калганы белоктордон, бизге пайдалуу минералдардан турган, адам үчүн өтө пайдалуу болгон мөмө. Көзгө, чачка, тырнакка, териге пайдасы көп. Иммундук системаны жакшыртып, тамак сиңирүүсүн жөнгө салат. Бөйрөккө таш туруунун алдын алуу менен бирге нерв жана кан тамырларынын жакшы иштөөсүнө жардам берет. Изилдөөлөрдүн натыйжасында алма ашказан жана өпкө рагынын алдын алаары да белгилүү болгон. Алмада өзгөчө болгон минералдык зат бул темир. Алмадагы темирге адам баласы өтө муктаж. Себеби темир адамдын денесинде көбүнчө жүк ташуучу кызматты аткарат. Темир кандагы гемоглобиндин ичинде жайгашкан. Башкача айтканда, гемоглобиндин мүчөсү өзөгү катары десек да жаңылышпайбыз. Ал гемоглобин аркылуу клеткага керектүү заттарды жеткизет. Ошол эле кезде дем алуу системасында кычкылтекти ташуучу кызматты да аткарат. Биз бул роликти көрүп жаткан кезде эле гемоглобинибиздеги темир канча жолу кычкылтекти ташыды кабарыбызда жок. Алманын мындан сырткары дагы өтө көп пайдалары бар. Анын курамындагы ар кандай витамин, минералдар биз үчүн керектүү, пайдалуу. Ушул жерден суроо пайда болот. Алмадагы бул инсан үчүн пайдалуу болгон элементтер, витаминдер, минералдык заттар кайдан келди? Алма буларды кайдан алды? Жыгачтанбы? Же топурактанбы? Келиңиздер карап көрөлү. Топурак же жер, ак топурак, кара топурак тагыраак айтканда көң жана таш кумдан турат. Ак топурак көбүнчө минералдардан, туздардан жана оксидтерден турат. Кара топурак бул органикалык чириндилер. Таш кум кремний оксидтен жана башка металл оксидтеринен турат. Алма илинип турган бутак болсо, бул биз билген кадимки жыгач. Алманын курамындагы пайдалуу азыктардын кээ бирлери топуракта болгону менен биз үчүн колдонууга жараксыз. Мисал үчүн, темир топуракта бар болгону менен биз аны түз алып азыктана албайбыз. Себеби ал азыктардын даамы жагымсыз болуп, атүгүл кайра бизге зыяны тийип калышы да мүмкүн. Ал качан гана алма аркылуу биздин организмге киргенде гана биз үчүн пайдалуу болууда. А шекер болсо топуракта жок. Алмада болсо бар болууда. Топуракта алмадагыдай жагымдуу жыт жана аромат даам да жок. А алмада бар болууда. Булар кантип алмада пайда болуп калууда? Топурактагы биз түз пайдаланганда бизге зыян болгон азыктар кантип алма аркылуу бизге пайдалуу болуп калууда? Көр табият алманы биз үчүн жагымдуу же пайдалуу бир абалга алып келдиби? Же алма өзүнөн өзү эле ошондой абалга келип калдыбы? Албетте, бул окшотуулар күлкүлүү. Ошол эле кезде бир эле топурактан түрдүү алманын түрлөрү пайда болууда. Алардын ар биринин өзгөчө өзүнө таандык болгон касиеттери бар болууда. Ар бири ар башка касиетке азыкка бай болгон дагы миңдеген өсүмдүктөр, мөмө жемиштер пайда болууда ошол жансыз топурактан. Албетте, бул кубулуштардын артында Аллах Тааланын чеберчилиги, мээрими көрүнүүдө. Алманын формасы, түсү, жыты биз үчүн ыңгайлуу, жагымдуу жаратылган. Мисалы, формасы дарбыздай болуп калса, дарактын башында турган алма биз үчүн кооптуу болуп калмак. Же болбосо түсү капкара болуп калганда, бизди өзүнө тарта албай, жагымсыз көрүнүп калмак. Сырткы текстурасы да жылмакай болуп, кооз көрүнөт. Эгер сырты таш сыяктуу одоно болгондо, балким биз жебей коймокпуз алманы. Же болбосо жыты. Жыты да укмуш. Эгер алманын жыты жагымсыз болгондо, адам андан качып калмак. Демек, мунун баарын Аллах биз үчүн жараткан. Жаратууда да биздин табитке, организмге ылайыктап жараткан. Демек, адамды жараткан зат алманы да жаратууда. Алманы жараткан зат адамды да жаратууда.
Себеби бул эки жаратык бири-бири менен тил табыша алууда, бири-бирине ылайык келүүдө. Мээримдүү Аллах биздин организмдеги муктаждыктарды билгендиги үчүн алманын курамына башка мөмө жемиштердин курамына койгондой эле азыктарды, витаминдерди, минералдарды коюуда. Ошол эле кезде алма көпчүлүк жерде өсө алат. Климатты башка өсүмдүктөрдөй тандабайт. Бул да болсо Аллахтын мээримдүүлүгү. Адам жасаган дарылар көбүнчө жагымсыз жана бир тараптуу эле пайда алып келиши мүмкүн. Алмада болсо көптөгөн дарылар бир жерде топтолгон. Ар бир элементтерден кылдаттык менен алынып, өз өлчөмү менен бириктирилген. Бул да болсо Аллахтын чеберчилигин далилдеп турат. Бир эле алманын пайда болуусу үчүн көптөгөн шекер, белок, минерал, витамин фабрикалары керек болот. Бул өтө татаал процесс бир бутак аркылуу эле жасалып жатат. Тагыраак айтканда, Аллах бир жыгаштан бизге ушундай өтө кооз бир системаны берип койду. Ушул жерин дагы бир кайталап угуп көрүңүз. Аллах жөнөкөй бир жансыз жыгаштан бизге ушундай өтө кооз болгон улуу бир системаны берип койду. Албетте, алмадан зыян көргөндөр да бар. Алар болсо туура эмес пайдалангандыгы үчүн бул зыянга дуушар болушууда. Чынында, ар бир жаратыкты караганда Аллахтын улуу чыгармасы деп карасак, ошондо гана жаратылуудагы чыныгы маңызын, маанисин көрө алабыз. Аллах силер үчүн суу аркылуу эгин, зайтун, курма дарактарын, жүзүмдөр жана бардык мөмөлөрдү өстүрөт. Дал мына ушунда түшүнө турган коомдор үчүн чоң белгилер бар. Деп Куранда ачык эле айтууда. Демек, алма сыяктуу мөмө жемиштер биз үчүн гана жаратылган. Биз үчүн деген сөз өзүнө көптөгөн маанини камтууда. Биз күнүгө маани бербеген, жөнөкөй көрүнгөн алма биз үчүн канчалык зарыл, пайдалуу, керемет болгондугун байкадык. Дал ушул алма сыяктуу эле башка мөмө жемиш азыктарга тафаккур, ой жүгүртүү көзү менен карап көрө турган болсок, өтө көп кереметтерди көрө алабыз. Аятта айткандай, ой жүгүртүп, түшүнүп кароо керек. Себеби анын артында чоң белгилер, кереметтер, маанилер, акыйкаттар камтылган. Курандын Рысалай Нур аттуу тафсиринен алынды. Бейиш нуру.